Ассаламу алейкум, урматтуу достор, сиздер менен кайрадан мен Өмүрбек Нурдинов жана бул KG Top 5 YouTube каналы. Короче, мен срочно силерге бир сыра кайрылуу жасап, ичимдеги буктарым менен бөлүшүп албасам болбой калды, ичиме толуп калдым, мындай шиш толгон элечи. Так что бүгүн ошол 8 декабрда кинотеатрларга чыккан Буйрса кино тасмасына обзор жасамыш этип, бир сыра өзүмдүн ичимдеги нерселерди дагы айтып албасам, мындай психологко барганга да акча жок, анан каякта психолог же өзүм арак ичпесем, здоровый образ жизни дегендей. Вот. В общем, жашоодо эмне болуп атат дебейсиңерби? Кыскасы мындай болуп атат. Мен обзорлорум чыкпай калган себеби качествону өзүңөр көрүп атасыңар, качество аябай начар болуп калып атат. Өлүп калган качество менен тартканга туура келип калып атат. Анткени менде эми профессиональный камера жок, профессиональный студия жок. Болгону үйдө үйдө жасайм, монтаж кылам, анан кийин өлүп калган баягы Redmi Note 9 телефонуна, тем более передний камерага коюп алып тартам. Анткени өзүңдү көрүп турбасаң, анан кандай тартылып атат, балким там память толуп калабы, эми билбейсиң да эмне болуп кетет. Так что передний камерага тартканга туура келет. Анан ошол нерсени оңдойн деп атпаймынбы? Ошол нерсени оңдойн деп, короче, лалафодон карап, тияк-бияктан издеп, момундай iPhone алам. Элдин бүт баары iPhone ал, болмаса iPhone керек. Сен Instagram стористтериң дагы өлүп калган, YouTube'да видеолоруң дагы качествосы өлүк. Муну ким көрмөк эле, кимге кереги бар мындай качествоны деп. В общем, мени жеп атып, мага iPhone алдырышат. Короче, 11 Pro. Да. Бул эле, конечно, кайдан, эми жаңы алган жокмун. Вот, 11 Pro алам. Анан кийин биринчи эле, эми точно мен мощный обзор тартам. Обязательно кинолорго барып жакшы обзорлорду жасайм дейм дагы. Ошол ой пикир менен биринчи эле жакшы кинодон баштайын дедим. Мага жаккан кинолордон деп, короче, Черная пантера, Ваканда навсегдага барам. Даже стористен киргизгем, мына эме кетет, там обзор жасайм, мен киного келдим, андай мындай деп. Анан жоктонуп тиги обзор жасап атканда өзүм эле отурбай, жалгыз болбойн деп момундай эме алгам. Ваканда навеки деген кичинекей оюнчук алып алгандыган тең окуйгун ой. Мен дагы бир жокмун да, орус оюндагы сыңгылат дегендей. В общем, ушундай оюнчук менен киного да алып алам муну, кыйын болуп. Обзор тартам. Обзорум бир 25 мүнөттөй болот. Ичимдегинин баардыгын айтам, анан кийин аны бир эле тартып койбой, дубль менен кайра тартам. Анан кийин мощный болот, өзүмө жагат. Анан келип туруп эле монтаждайын деп туруп эле ошо видеону алып туруп, тиги монтажный столго, компко, ноутбукка көчүрөйүн десем эле, ноутбук көрбөйт. Короче, мен iPhone'дон ноутбукка видеону вообще өткөрө албагам. YouTube'дан карайм, тияктан карайм, бияктан карайм, кантип өткөрөт, эмне кылат? Өткөрмөктүсүн просто көрбөй коет. Анан кийин Telegram'дан жиберип коеюн десем, канча 18 гигабайт болуп кетет ал. Мен дагы жоктонуп качество мощный болсун деп, эме качествону алгам, 4K'ны алып алгам, 60 кадров в секунду кылып, 18 гигабайт же тигил жактан кетпейт, же бул жактан кетпейт. Короче, бир сыра стресс болуп, бир сыра нерв болуп отуруп, анан кийин ладно деп туруп забил и эмени ал обзорду вообще ошо боюнча өчүрүп салдым. Андан кийин дагы бир аракет кылып көрөйүн деп Буйрса киносун көрүп келгенден кийин мурда күнү тартам. Мурда күнү кайра iPhone'га тартып, эми может 60 кадр в секунду кылган үчүнбү деп обычный эле кылам. Обычный эле Full HD форматта тартам дагы. Ал дагы көп деле болбойт негизи, где-то бир 15 мүнөттүк эле эме кылгам, тарткам. 15 мүнөттүк кылып туруп эле, же аны дагы өткөрө албагам. Вообще нервмен, А мне так хочется, обзорлор жасап, өзүмдүн ой менен бөлүшөйүн деп эле, жакшы кылып эле, какой-то мындай каалоо уже жоголо баштайт, желание кете баштайт. Обзор жасаң, анан кийин нары ойлон, бери ойлон. Нең дурайын, эмне болсо ошо болсун дейм дагы. Азыр ошол баягы эле көнүп калган өзүмдүн жакшынакай Redmi Note 9 камерасына азыр ушул обзорду тартып атам. Так что если качество начар болсо, качество жакпай аткан болсо, мени кечирип койгула, колдон келишинче кылып атам. Эми профессиональный камера азырынча тилекке каршы жок. Но эми балким 23-жылы болуп калат. Зато микрофон бар, зато звук жакшы. Так что
чувствуете ухом дегендей кулак менен уккуладагы изображение качествоға бир аз көз жумуп койсоңор болот. А если качество вообще жакпай атса, муну чай ичкенче же болбосо нар жакта ишиңерди кылганча муну подкаст катары эле фонго радио ойноп аткандай эле коюп койсоңор болот. KG Top 5 YouTube каналы кош келиңиздер. Короче, бүгүн биз буйрса кино тасмасы жөнүндө сөз кылабыз. Башкармандарды Эмиль Эсеналиев ойногон, Алмаз Аманбаев ойногон жана мен жакшы көргөн актрисалардын бири бул Медина Ыбышева ойногон. Вот, режиссерлык креслону болсо Эрмек Таалайбеков ээледи. Бирок тасма Эмиль Эсеналиев, Эрмек Таалайбековдун студиясы 40-кварталда, который бизге ошо Супергулар 1, Супергулар 2, 3 кинолорун тартуулаганча. Бирок кино 40-кварталга карабайт. Бул деген кино дүйнөсүнө биринчи кадамдарды таштап келаткан кичинекей Simple Media деген студияга караштуу. Булар дагы бывший тамашоочулар. Вот. Кино жөнүндө кыскача айтсам, хотя кое турла. Кино жөнүндө кыскачаны кое турла. Вот уже видео башталганга бир 6 мүнөт болуп кетти, да? Интро кете элек. Так что биринчи интрону коюп коеюн. Анда эмесе чайыңызды даярдаңыз дагы. Биз обзорду баштайбыз. Короче, жактан интро кетет и улантабыз. В общем и в целом жанр жөнүндө бул комедия жанр дегени менен муну дүйнөлүк кинодо вообще жанр день сурка деп коет, потому что 1993 жылы День сурка деген кино чыккан. Ал жөн эле кино болбой, мындай мощный кино болуп, классикага айланган. Башкарманды мен жакшы көргөн актерлордун бири бул Билл Мюррей ойноп, Фил Коннорс дегендин образын жараткан. Ал журналист болот. Анан кийин Пансатон деген кичинекей шаарчага барат дагы, бир сурок деген чыгып, иши кылып, өздөрүнүн ушундай бир майрамы болот. Ошол майрамга репортаж жасап туруп эле кайра кетиш керек болот. Аябай шашат, өзүн эле жакшы көрөт, эгоистичный, харман, в общем. Анан кийин ошол Пансатонго баргандан кийин ошо күнгө такалып калат. Күнү кайталана берет. Анан кийин ошол биданы жеңип кетиш үчүн дальше, чтобы настала завтрашний день дегендей, он должен пересмотреть свою жизнь. Өзүнүн жашоосуна болгон көз карашын түп тамыры менен өзгөртүш керек. В общем, ушул кайталанма күн тууралуу тасмалардын бүт бардыгын ошо День сурка деген эмеге жанрга тыгып коюшканда ошол тасмадан алыныпчы, в общем. Вот, кстати, если каалай турган болсоңор, анда мен эмеге описанияга видеонун түшүндүрмөсүнө День сурка тасмасына ссылканы таштап коем. Онлайн Cinema KG'ден таап туруп элечи. Вот, так что көрүп койсоңор болот. Мощный кино, прям мага конкретно аябай жагат. Вот. А бул жанрда кийинчерээк дагы аябай көптөгөн кино тасмалар тартылган. Мисалы, мага жаккандардан бул Том Круздун Грань будущего деген киносу бар. Ал комедия эмес, бирок ал фантастикалык боевик. Бирок жанр ошол. Ойгоно өрөт, инопланетяндар менен уруша берет, өлө берет дегендей. Андан башка дагы көп өткөн жок, где-то канча бир 4 жыл өттү, по-моему, 4 жылбы, 3 жылбы, где-то Счастливого дня смерти 2 деген кинолор. Тоже кыз өлө берет, ойгоно берет. Ошондой эле комедия бар. Бир кара терлүү, эми бизде негр дей берсе болот деймиз, Америкада эмеспиз да, туурабы. Короче, бир негр. Расист. Я расист. Я не просто расист, я Ку-клукс-клан. Лифттен ойгоно берет. Свадьба күнүндө лифт ойгоно берет, анан кийин бирдеме болот, кайра ойгоно берет. В общем, ошол эле тема, День сурка эмеси. Даже керек болсо бизде дагы могу 1-1 студиясында ушундай ГГ шоунун алкагында тартылган бир День сурка деген кыска метраждуу бар да, мындай 8 мүнөт беле 9 мүнөт беле. Башкарман болсо ошол Чыңгыз ойногон, по-моему. И Чыңгыз, кстати, мощно ойногон. Прям классно ойногон. Мага аябай жаккан. Что, все повторяется, что ли? День сурка, что ли? Ал бир сыйра мындай трэш, комедия сыяктуу тартылган да. Вот. И темп дагы жакшы, оюн прям мощно ойношкон бардыгы. Вот. В общем, не жөнүндө айтып аттым эле. Короче, буйрса тасмасы ушул жанрда. Кыскача айта турган болсом, бир
Адилет Бакаев деген жогорку кеңештин депутаты, баш каарман. Естественно, аны Эмиль Эсеналиев ойнойт. Эмеге ар кимге ар кайсы нерсе убада берип обещать ете берип, тигини кылып берем, сен светиңди оңдоп берем, сенин районуңа мен суу жеткирип берем, главный мени шайлагыла деп отуруп, эме болгондагы депутат болгондагы коррупцияга баш от менен малынып кеткен, өзүнүн адамдарын тендерлерди өзүнүн адамдарына утуп берип дегендей, ортодон акча эмететип, элдин канын соруп отуруп, бир күнгө такалып калат. Короче, күнү кайталана берет, ошол күндө эле кайра жашай берет. И чтобы ошондон өтүп кетиш үчүн ал дагы Билл Мюррейдин каарманындай өзүнүн жашоого болгон көз карашын түп тамыры менен өзгөртүш керек болот. В общем, тасманын сюжети ошонун тегерегинде. Эми баарыңар эле билесиңер, эгерде буга чейинки менин обзорлорумду көрсөңөр билсеңер керек, мен биринчи иретте эле сразу сценарийге эле жабышып жатып калам. Сценарий биягы минтип калыптыр, тиягы тигинтип калыптыр, болбойт, спасти котенка, там персонаж ачылган эмес, андай мындай деп. В общем, что интересно, бул жакта сценарий жакшы. То есть сценарий все на своем месте, башында экспозиция жакшы берилген, не болгон адам, кандай депутат экен, кандай предысторияларын и так далее. Биринчи 10-15 мүнөттүн ичинде жакшы эле берилет да. Вот, кимдин ким экенин. Анан кийин дальше, в общем, сценарий жагы жакшы, ал жагына аябай анчалык киришпей эле коеюн. Бир аз нюанс бар, аны дагы ананчараак айтам, в общем. Режиссерлук ишти айта турган болсом, Эрмек Талайбеков на удивление жакшы тарткан, но на самом деле мен Эрмек Талайбековдон бир аз мындан көбүрөөктү күтүп аткам, потому что смотрите, эме кинолору, там супер кудалар үчилтиги 1, 2, 3 тең өзүнүн кандайдыр бир конкретный атмосферасы бар да, мындай эми укмуш кино дейм, элге дагы жагат, и какой-то өзүнүн атмосферасы бар үчөөнүн теңчи. Вот. Бул жакта буйрса тасмасында ошол какой-то атмосфера анча жок болуп калгандай сезилет да. И мен даже билем, мен даже өзүмдүн оюм боюнча эмнеге атмосфера жок болуп калган деп өзүмдүн оюмду айта турган болсом, звуковой деп ойлоп атам да. Звуковой дегенде эми, смотрите, каармандар бири-бири менен сүйлөшүп аткандагы звукту айткан жокмун, там угулбай калып атат, тигинтип атат, мынтип атат. Нет, там все шикарно угулуп атат, баары нормально, өз ордунда. Просто мындай дополнение жок, глубина жок, мындай объем жок болуп калып атат да. Допустим, мисалы, эки киши мындай зданиянын ичинде сүйлөшүп атса, кабинеттин ичинде сүйлөшүп атса, мындай бир ичинде сүйлөшүп аткан менен, мисалы, сыртта сүйлөшүп аткан, көчөдө сүйлөшүп аткан эки башкача жаңырат да. Мисалы, азыр деле мен маякта сүйлөп атам да, комнатанын ичиндемин. Здесь небольшой эхолор бар дегенде. Сырттан сүйлөшсөң, по-любому тияктан бир машинадан өтүп аткан угулат, ар жакта бир ит үрүп аткан болот, анан бирөө ар жакта чүчкүрүп аткан болот, дагы бир балекет болуп аткан болот деген сыяктуу, мисалы, чымчыктар сайрап аткан болот. Ошондой сыяктуу кичинекей нерселер объемду берет да. Анан кийин атмосфера дагы ошо менен дагы түзүлөт. То есть ошо менен эле эмес, имеется в виду атмосферанын түзүлүшүнө дагы ошол звук аябай чоң роль ойнойт деп ойлойм да. Анан дагы бизде эмнегедир, мисалы, киного звук койгондо эле, love story'га койгондо эле же клипке койгондо эле мондай музыканы алып келип туруп эле, видеону алып туруп экөөнү монда хатак деп туруп чаптап туруп эле чыгарып салат да. Мындай регулировка кылып, мындай кээ бир жеринен акырын кылып, кээ бир жеринен өйдүрөөк кылып, мындай. Особенно мындай голливудский кинолордон көп байкайм да. Кинону көрүп отурсаң, мощный моменттерине келгенде, нужный жерлерге келгенде музыка ойнойт, но кино ошончолук атмосферный болгондуктан сен ошо музыканы ойноп атканын керек болсо сезбей да каласың да. И в какой-то момент мондай шылчок болуп, анан такой, ох, ё-моё, мындай фондо музыка ойноп аткан турбайбы деген нерсе осознание келет да. Вот. Бизде ошол нерсе мындай өрчүгөн эмеспи, бизде музыканы ошончолук колдоно албайт деген нерсе бир аз өкүндүрөт да. Чындап эле ошондой музыканы алып туруп, прям детально иштеп, нужный жерине коюп, акырындатып, чтоб зритель даже ошо музыканын болуп атканын сезбей эле атмосферага кирип кеткендей болсо жакшы болот эле деп ойлойм да. Здесь такое ощущение, как будто музыка, то есть звуковой жазагандар 2-3 кинону алгандагы, давайте, короче, моуну мончасына чейин бүтүрүш керек, мунун дедлайны монча, эртерээк бүтүрөлү, шашалы, давай, кеттик, всё.
и берип салгандай эле. Все, чыгарып бергиле, муну даяр, короче. Дегендей эле болуп калган да. Петличкалар жакшы. То есть имеется в виду сөздөр угулуп атат. Ал жагы нормально. Вот, бул звуковой жагы. Эми актерский жагын айта турган болсом, эми актерский дегенде алдыңкы планда бизде Эмиль Эсеналиев болобу. Эми Эмиль Эсеналиев дегенде эле баарыбыз билебиз, то что комедия мощный болорун. Да, комедия жагынан Эмиль менен тең келиш кыйын, чындап айтканда. Ой, кое тургула. Тең келиш кыйын, чындап айтканда. И действительно комедия жагы жакшы чыккан. Негизи мага оңой менен дегеле комедия жагы бербейт. Имеется в виду комедиялар жагат, но мощный комедиялар. Эптеп эле тигини осуртуп күлдүрткөн, же болбосо эптеп стереотипный эле приколдорду коюп, же болбосо тигини унижать этип коюп, ошондой сыяктуу приколдор эмес, именно действительно мощный приколдор жагат да, мисалы трэш деген сыяктуучу. Вот. Что удивительно, бул жакта мага дагы комедиясы аябай эле жагып атты да. Действительно, эл дагы күлүп атты. Эми презентацияда элестеттик эле, эл толуп турат да. Эл дагы күлүп атты, мага дагы жагып атты. Ошо комедийный жерлерин Эмиль мощно ойноп атты, жеткире ойноп атты. Прям Эсеналиевдин бир жакшы сапаты бар да, ошо тамашоодо ойноп атып, мындай зрительдерди чувствовать этип калганда, сезип калганда, именно күлгөн жагын сезип калганда, кадимкидейчи. Так, мен монтип койсом күлөт. Так, маерде монтсек күлөт. Могул тамаша өтөт. Могул тамаша не өтпөй калат дегенди конкретно сезип калганда, ошол чувствуется. Но башка жагынан бул кинодо комедиядан тышкары драматический моменттер аябай да көп экен да. Ошол жерлерине келгенде Эмиль Эсеналиев жок болуп кетип атты, өчүп кетип атты. Потому что мындай зритель катары мындай ошону сезе албай калып атасың да, ошо внутренний геройдун, каармандын ички дүйнөсүнчү. Мисалы актерский мастерстводо, мындай актер чеберчилигинде эки нерсе бар да, то есть ойногондончу. Мисалы бир жеринде кара, мен ойноп атам, мен деген жүрөгүм ооруп атат, сострадание болуп атат, карачы, ой, деген сыяктуу да. Эми бул бирдеме десе эле сразу театральщина дейт. Жок, бул театральщина эмес. Кинодо дагы да ошондой бар да. Бул кандай эле представление, да. Театр представление деп коет. Муну жөн эле элестетип ойноп коюшат. Экинчиси бул школа представления, школа переживания. Ал действительно ойнойт. Ошол кырдаалга кирет. Ошол кырдаалды алып жүрөгүнөн өткөзөт. Жүрөгү менен ойнойт да. Чындап эле сезет. Ал эми камераны эч качан алдай албайсың. Действительно, камераны алдай албайсың. Сен чындап күйүп атасыңбы, чындап сүйүп атасыңбы, чындап ошого жүрөгүң ооруп атабы, же калп эле жүрөк оорумуш болуп атасыңбы, калп эле сүймүш болуп атасыңбы, камерадан бардыгы конкретно көрүнүп турат, адамдын көзүнөн көрүнүп турат. Вот, и Эмиль Эсеналиевдин оюну ошол жерге келгенде, драма жерине келгенде ошондой болуп калып атты да, то есть жүрөгү менен сезбей атты, сыртынан эле мындай ойногонго аябай аракет кылып атты, бирок жетпей атты. Короче, бул жагына келгенде, драма жагын Эмиль Эсеналиев действительно өстүрүш керек экен. Не знаю, атайын бир курстарга барабы, же мыкты актерлор менен сүйлөшүп, индивидуальный курстарды алабы, кандай болгон күндө дагы иши кылып, драма жагын ойногонду Эмиль Эсеналиев өстүрүш керек экен. Жана жанындагы Алмаз Аманбаев менен хоть какой-то химия болуп атты. Ал эми партнерлордо, актерский партнерство дегенде химия болуш керек. Вот, Алмаз Аманбаев менен химия болуп атты, бирок Медина Ыбышева менен вообще химия жок. Вообще химия жок. Эми Медина Ыбышева мен иштешип эле жүрөм. Көптөн бери иштешип жүрөм, ар кандай проекттерден көрүшүп калабыз дегендей. Мен Медина Ыбышеваны актриса катары сыйлайм. Но бул жактан Эмиль Эсеналиев экөөнүн ортосунда эч кандай мындай аялы күйөөсү болчу, макул ажырашып атат. Аялы күйөөсү болчу, бири-бирине кандайдыр бир чувстволор бар деген нерсе вообще не чувствуется да. Билбейм эмнеге. Вот. Экөө тең мындай баягы кайсы күйөө жолдош тасмасына обзор жасап атканда эсиңерде?
эме жөнүндө Болот Энтибишев менен Айжан Аденова экөөнүн ортосунда мындай дискомфорт болуп аткан деп айтпадым беле. Тиги Айжан Болот байкенин тизесине отурганда давайте ушуну эртерээк тартып бүтүп кетеличи деген нерсе сезилип атат дебедим беле. Бул жакта да ошондой сыяктуу да, эми эртерээк бүтүп кетели эмес, экөөндө тең типа все, короче, давайте тартабыз, и биздин элге жарайт, короче, ушуну алып барып бересиңер, все. Эми пример катары айта турган болсом, эми баарыңар эле көрсөңөр керек, могу 1-1 студиянын Акча деген сериал чыкпадыбы? Ошондо баш каарман Өмүрбек Израилов менен Бегайым Асанакунованын ортосундагы химияны мындай байкасаңар, мисалы YouTube'тан деле азыр деле ачып көрсөңөр болот, экөөнүн ортосунда кандай химия бар, экөөнү мындай сериалдан карап отуруп, действительно бири-бирин сүйөт экенин көрөсүң, действительно сезесиң да. И ошондон улам даже Өмүрбек Израиловдун жубайы Айсыновго да көп суроо беришет экен. Эме депти, кызганбайсыңбы деген сыяктуу суроолордучу. Ушул суроо аябай көп болуп атат, аябай көп. Жооп берип кетейин. Бардыгына кызганыч сезим болгон жок. Анан, кстати, тасманын мага негизи тасмаларда көп жага бербеген нерсе бул, мисалы, тасма бир ойду айтып атат да, жакшычы. Анан кийин тасманын аягына келгенде ошол ойду момунайынан жыйнап туруп, бирөө баш каармандын монологуна салып туруп, көрүүчүнүн бетине момундай шалпак деп туруп чачып салган эмне кереги бар дейм да. Если сен ошол нерсени толугу менен ошентип эле айтып кое турган болсоң, анда кинону, окуяны башынан аягына чейин эмне кереги бар көрсөтүп, кино башталганда эле баш каарман чыгарып туруп эле ошону айттырып койбойсуңбу деп ойлойм да. Бардык эле кинолордо андай эмес. То есть имеется в виду, кээ бир кинолордо бул аябай оправданно да. Кээ бир кинолордо бул нерсе айтылыш керек, ошондой монолог болуш керек. Мисалы, Аль Пачинонун Запах женщины деген мощный киносу бар. Ошондо дагы Аль Пачинонун каарманы кинонун аягында ошондой монологду айтат да. Университетский, мындай сот болуп аткандачы, көз көрбөгөн бывший, по-моему, генерал беле, военный чыгып. Бывший военный чыгып, то есть ордунан туруп ошондой монологду айтат дейсиң. Ошол кинонун башынан аягына чейинки смыслды, полный смысл эмес, короче, ой пикирди жыйнап туруп, зрительге момунайынан шалпак дейт да, Аль Пачинонун эмеси менен, монологу менен. Но эми ошону бирок жеткире ойногон да. Кстати, ошол киносуна Аль Пачино Оскарды алган. Бирок ошондой жеткире ойногон да. Вот, же актер ошончолук монолог жеткире ойнош керек, же анын кереги жок. Но лично ошо буйруса тасмасында мен жеке өзүмдүн ой пикирим боюнча бул монологдун кереги жок болчу. Эми аягында жана депутаттарга айтпой, көрсө биз моинтип жүрүптүрбүз, көрсө биз тигинтип жүрүптүрбүз, андай мындай деп. Вот, по-моему, ошол вообще лишний болчу. Кереги жок болчу ошол сахна. Анткени ошол ой башынан аягына чейин уже айтылды, уже көрсөтүлдү, визуал берилди, всё ништяк. Зачем? Просто эмне кереги бар ошонун, да? Кыскасы ушундай, кыскача обзор. Но в целом тасмага мен 10дон канча? 10дон бир 7. Вот. 10дон бир 7 деген баа берем. Вот, ал эми Simple Media студиясына ишиңерге ийгилик, жигиттер, дагы мыкты тасмаларды тарта бергиле. Для начала, имеется в виду, студиянын ачылышына биринчи тасмага, буйруса тасмасы прям шикарно, мощно. Бардыңарга советую, тасманы көргүлө, барып комедия жагы дагы сонун, айтайын деген ою дагы бар. Бирок актерский игра жактарын өзүңөр байкасаңар болот. Балким силерге жагат, балким силерге өтөт. Чисто мага анча жаккан жок, кечирип койгула. Вот. Кстати, могул вопрос да? Названиясы мындай буйруса болот атпайбы? То есть мен өмүр бою буйруса деген сөздү буйруса деп жазып жүрөм да. Б-У-И-Р-У депчи. Эмеде болсо, кинодо болсо буйрусаны Б-У-Ю деп жазганда, буйурса деп. А мен буйруса деп ойлойм. Силер кантип ойлойсуңар ошо? Буйурса деген туурабы же буйруса деген туурабы? Кстати, комментарийге жазып койгула. Буйруса. 15 декабрь күнү, четверг күнү бул обзор чыгыш керек.
Ал эми 15 сентябрь четверг күнү мен кинотеатрларга барып Аватар Путь воды кинотасмасын көрөм. Кстати, ага дагы мен эме жасагам, кыскача видео жасагам. Эми Аватар кинотасмасы кандай тартылган, кандай жаралган деген сыяктуу. Көрө элек болсоңуздар, мэрде чыккан всплывашка мен барып көрүп лайк басып койгула. Сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов болдум. Мэрге Instagram баракчамды жазып коеюн. На всякий случай, да. Личкага, дайректке өзүңөрдүн ой пикириңерди жазсаңар болот. Ошо барыңарга рахмат. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болгула. Дагы бир жолу качествага кечирип койгула. Дагы айфонго тартып нормально чыгаранга аракет кылам. Ошо. Всем пока-пока. Жакшы калгыла. Пока-пока-пока-пока. Пока де. Пока.